15-18 жаштагы жаш жигиттердин жашоосун өзгөртө турган 3 нерсе. Биринчиси кыздар менен сүйлөшпө. Өтө жашсың, эртең сен сүйгөн кыз башкага турмуш ачып кетет, а сен башкага үйлөнүп кетесиң. Бекер ошол нерсени кийин өмүр бою эстей берип, күнөөнүн кесепети ушундай. Кайра эстей бересиң, душаң, жүрөгүң кыйнала берет. Өзүңдү өзүң кыйнала, өмүр бою кыйналышыңа себепчи болуп калба. Экинчиси өнөр үйрөн. Ушул 15 жаштан 18 жаштагы тегеректеги жаш жигиттер колуңардан эмне келсе лепешка жабып атып үйрөт деп бар. Жөн эле майда чүйдө деп отурба, эмне болот, жигитке 70 өнөрү аз, барып эмне колунан келсе үйрөнө бер. Бул сага өмүр бою ал жагыңда 40 жыл өмүрүң турат, сөзсүз түрдө бири болсо бири пайдасын берет. Ошондуктан өнөр үйрөн, көп нерсени үйрөнгөндүн аракетин кыл. Ал эми үчүнчүсү сөзсүз түрдө устаз карма, агай карма, жашоодо багыт бере турган. Мен мектептеги мугалимдерди айтып аткан жокмун, университеттеги мугалимдерди айтып аткан жокмун. Алар бир предметтен сабак берет. Бирок жашоо тематикасында, бизнесте ушул жашоонун негизги нугун үйрөтө турган бир устаз кармаш керек. Ошондой устаз болбосо бул кыйын маселе. Ар бир жааттан, мисалы бизнесмен болом десең, бизнес жаатынан бир устазың болуш керек. Себеби эмне үчүн? Ал бизнесмен 30 жылдык өмүрүндө үйрөнгөн нерсесин сага 30 мүнөттө үйрөтүп коет да, сен убакыттан жеңесиң. Устаз кармоонун негизги сири ушул убакыт маселеси. Ал кыйналып, кысталып 40 жыл, 50 жылда үйрөнгөн нерсесин сага 40-50 мүнөттө үйрөтүп коет. Ошондуктан сөз түрдө устаз карма. Устаз кандай болуш керек? Эң биринчи диний жактан ишеними болуш керек. Экинчи жактан арамга аралашпаган болуш керек. Сен айылында мындай карасаң, адал жактан байган бар, арам жактан байган бар. Сен арам жактан байганга барсаң, сен дагы арам жеген адам болуп чыгасың. Адалга барып шагирт болсоң, адалдан жеген адам болуп чыгасың. Ошондо устаз тандаганда эң биринчи динге маани бер, маселесин кыл ошону. Ошондой экен, жигиттер 3 насаатты сөз түрдө аткаргыла, жашооңор сөзсүз түрдө өзгөрөт, иншалла.